Түзөөдө Лондон BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. FIFA уюмунун жаңы президенти ким болот? Реформалар тууралуу убадалардан кийин FIFAнын президенттигине шайлоо башталды. Куугунтуктан качып, Таиландга жер которгон пакистандык христиандар камакка алынууда. Манжалардын изин окуган жабдыкты алдаса болобу? Технология жаңылыктарына апталык клик программабызда токтолобуз. Швейцарияда 200 өлкөдөн футбол жетекчилери чогулуп, FIFAнын жаңы президентин тандап жатышат. Түштүк Африкалык Токио Сексвал добуш берүү башталарын астында шайлоого катышуудан баш тарткандан кийин 4 талапкер калды. Жаңы президент коррупцияга айыпталып, иштен четтетилген Блаттердин ордуна келет. Дүйнөлүк футболду 18 жылдан бери ушул киши жетектеп келди. Бүгүн анын иши бүттү. Футболдон 6 жылга четтетилген Сеп Блаттердин сый урмат менен эс алууга узайм деген кыялдары таш капты. FIFA кризиске батты, АКШ менен Швейцарияда кылмыш тергөөсү улантылууда. Демек, анын ордуна ким келет? Бүгүнкү шайлоого 5 киши талапкерлигин койгон. Бирок бүгүн алардын бири чыгып кетти. Калган 4 үчүн футбол ассоциацияларынын 207 мүчөсү добуш берүүдө. Негизги талаш Шейх Салман жана европалык талапкер Джиани Инфантино ортосунда болуп жатат. Бахрейн королдук үй бүлөсүнөн чыккан Шейх Салман FIFAда 2 жылдан бери иштейт. Ал президент катары айлык акы албаймын, финансы маселесинде ачык так болобуз дейт. УЕФАда болуп келген швейцариялык Джиани Инфантино футбол федерацияларына акчалай салымды 2 миллиондон 5 миллион долларга көбөйтүү, дүйнөлүк чемпионатты 32ден 40 мамлекетке жайылтууну көздөөдө. Дүйнөлүк футбол федерациясы Сеп Блаттердин доорун артта калтырууга умтулат. Бүгүнкү добуш берүү булганган репутациядан алдыга жылуу жолу катары каралууда. Пакистанда көптөгөн христиандар экстремисттик маанайдагы кол салуулардан кооптонуп, аргасыз жер которууда. Миңдеген христиандар жакын жайгашкан Таиландга барышат. Бирок бул өлкө качкындарга катаал мамиле жасап, аларды жашына карабай камакка алууда. BBC Таиланддын баш калаасы Бангкоктогу качкындар лагерин көрүп келди. Бул сыюну өз өлкөсүнүн белгилүү бир аймагында өтүп жаткан болсо, пастор өзүнүн жана катышуучуларынын өмүрүн коркунучка кептемек. Христиан үй бүлөлөрү тобу менен Пакистандан Таиландга чыгып кетишүүдө. Менин эжемди түрүлүү өрттөштү. Кудай деген сөздү айткан үчүн өрттөндү, дейт бул киши. Бангкокко келген пакистандык христиандар кайрымдуулук уюмунун эсебинен күн көрүүдө. Таиланд баш баник сурагандарды кабыл алуу боюнча эл аралык келишимдерге кол койгон эмес. Бийликтер визасы жок кишилерди кылмышкер деп санайт. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар агенттиги маселеге көмөктөшүүдө. Уюм баш баник сурагандардын арыздарын карап, башка өлкөлөргө которот. Бул иш бир нече жылга созулуп, Таиланддын иммиграция полициясынын чыдамы түгөнүүдө. Алар жүргүзгөн рейдтерде пакистандык аялдар менен балдар курчалып, мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн айып пул төлөп, камакка алынган. Бангкоктун мигранттарды кармоо жайына журналисттерди киргизишпейт. Биз волонтербиз деп кирдик. 200 кишинин көбү пакистандык христиандар бошонуп кетүүгө жардам бергиле деп жалурушат. Бирок кайрымдуулук уюму тамак аш гана бере алат. Ата-энеси менен болсо да баланы камакка алуу эл аралык мыйзамды бузганга жатат. Ага Таиландда кол койгон. Өкмөт болушунча кам көрөбүз дейт. Бирок мыйзамсыз жүргөнү үчүн айып пул төлөй албагандар абакка жөнөтүлөт. 11 миңден ашуун пакистандык мигранттардын кагазын болгону 8 киши чыгара эткен. Андыктан алардын азабы узакка созулат. Түзөөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Ирандын расмийлери өлкөдөгү шайлоолорго келгендер көп болгонун маалымдашууда. Бүгүн жергиликтүүлөр жаңы парламентке жана адистердин кеңешинин жаңы курамына добуш беришүүдө. Эки бийлик түзүмдөрүн негизинен консерваторлор башкарып келген. Бирок реформист президент Хасан Руханини колдогон саясатчылар кеңештен орун алабыз деп үмүттөнүүдө.
Жапониянын калкы 5 жылдын ичинде 1 миллион адамга азайганы маалымдалууда. Буга өлкөгө келген мигранттардын саны төмөн болгону жана тургундар аз балалуу болуп жатканы себеп болууда. Жапон өкмөтүнүн изилдөөсүнө ылайык 2050-жылы тургундардын 40% 65 жаштан жогору болмокчу. Учурда өлкөдө бул көрсөткүчтүн экономикалык жана социалдык кесепети кызуу талкууланууда. Түркияда Конституциялык сот мамлекеттик сырды ачыкка чыгарды деп соттолгон 2 журналисттин укугу тебеленген деп өкүм чыгаргандан кийин алар камактан бошотулду. Жумурият аттуу гезиттин редактору Жан Дундар жана кесимтеши Эрдем Гүл өлкөнүн атайын кызматы Сириядагы исламчыл козгоңчуларга жардам бергенин көрсөткөн сүрөттөрдү ачыкка чыгаргандан кийин ноябрь айында камакка алынган. Манжалардын изин тааныган аппараттарды оңой эле алдаса болот экен. Ал тапта Facebook'та эми сезимдериңиздерди так көрсөтө аласыз. Бул жана башка технология жаңылыктарына апталык клик берүүсүндө токтолобуз. Манжалардын изин окуй алган аппараттарды чыгарган Викенси компаниясы манжа изин атайы пластилинге көчүрүп алып, сезгич аппаратты адаштырып коюу оңой экенин көрсөттү. Кишинин өзүнө гана таандык манжа изин пластилинге көчүрүп алып, анан мобилдик телефонун ачып кароого, анын купуя маалыматтарын алууга мүмкүн. Андыктан мындай алдамчылыкка жол бербеш үчүн өтө жогорку деңгээлдеги аппараттарды чыгарабыз, дейт компания. Nissan унаа чыгаруу компаниясы да хакердик чабуулга туш болду. Атайын коопсуздук эксперти жалбырак аттуу электрондук унааны алыстан туруп оңой эле башкарууга болоорун көрсөткөн. Австралиялык Трой Хант дүйнөнүн башка жагында туруп, унаанын маңдайкай негиндеги 5 сан аркылуу анын батарейкасын түгөтүп, же кай жерлерге барганын билип алууга мүмкүн дейт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Хант мырза Nissan компаниясына 1 ай мөөнөт берди. Nissan компаниясы бул анчалык деле чоң коопсуздук коркунуч эмес деди. Эң негизгиси бул унааны сырттан бирөө башкарып айдап кете албайт, дейт компания. Эми бул же башка окуяларга карата өзүңүздүн сезимдериңизди Facebook'тан тагыраак билдирсеңиз болот. Анда эмоцияларды көрсөткөн кнопкалардын жардамы менен башкалардын жазгандарына жооп бере аласыз. Алар сүйүү, жини келген, кайгылуу, каткырган жана таң калган белгилер. Буга чейин Facebook колдонуучулар бардык постторго жакты деген гана белги кое алган. Эми спорт. Европа лигасында Манчестер Юнайтед кечээки оюнду начар баштаганы менен Даниялык Мичулан командасын 5-1 эсебинде талкалады. 18 жаштагы Юнайтеддин чабуулчусу Рашфорд 2 жолу гол тепти. Башка оюндарда Ливерпуль 1-0 эсебинде Аугсбургту утту. Ал эми Валенсия беттештин 2 баскычын алганда Рапид Вена командасын 10-0 эсебинде жеңип алды. Футболду улантабыз. Европа лигасында 16 команда калды. Эми эмдиги баскычта кайсыл команда ким менен беттешери анык болду. Негизги оюндарда Манчестер Юнайтед Англиянын премьер лигасындагы атаандашы Ливерпуль менен күч сынашат. Дортмунд Тоттенхам менен, Шахтер болсо Андерлехт менен ойнойт. Гольф. Флорида штатында өтүп жаткан Honda Classic мелдешинде Серджио Гарсия Майкл Томас менен алдыда келе жатышат. Гарсия бүгүн чеберчилигин көрсөтүп, 1-орунда турган Томпсонду кууп жетти. Мелдеш жекшемби күнү жыйынтыкталат. Жаңылыктардын соңунда адаттан тыш спорт мелдештери көбөйдү окшойт. Түштүк Азияга баргандар тук-тук аттуу таксилерди көрсө керек. Эми аларды колдонуп, 2-чи тук-тук поло чемпионаты өттү. Бул спорттун эрежеси ат үстүндөгү полого окшош экен. Жергиликтүү айдоочуларды тургундар колдоп, мелдеш өтө кызыктуу болгону айтылууда. Бул жана башка жаңылыктарды интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.